Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова, саламатсыздарбы? Бүгүн азыр түз эфирге чыгыш керек болуп калды. Чокул түрдө, себеби дегенде Борбордук шайлоо комиссиясынын элди алдап жаткандыгы боюнча бир маселе көтөрүлгөн атат. Бул маселе боюнча бизде далилдер бар. Ошол кагаздарды, далилдерди белгилүү саясатчы, коомдук ишмер Кубанычбек Сатындиевич Исабеков агай айтып бермекчи. Кубанычбек агай, айтсаңыз, ошол жанагы шайлоо, Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону өткөрүүдө бир кандайдыр бир мыйзам бузууларга барып атат деген темада сүйлөшүүбүз керек болчу да. Бүгүн ошол колуңуздагы документтер эмне документтер? Биринчиден, элге да белгилүү болгон эки партия жөнүндө БШКнын бири уятты чыгып калды. Ал элге баары белгилүү. Айта кетип турган болсок, ошол эле Кыргызстан партиясынын мөөнөтү өтүп кеткенден кийин кабыл алып, анан сааты туура эмес иштеп калды деп анан соттон утулбады БШКчы. Анда бул бекер Кыргызстан партиясына реклама кылып бергенге барабы. Мыйзам боюнча болсо, анда тиги ошол күбөлүгү бар киши, нотариустан завет эткен киши алып келип өткөрөт да. Иш тобуна кабыл алышы керек. Иш тобунан эмнеси бар, эмнеси туура болбой калды. Мөөнөт өтүп кеткенден кийин алып келип бир киши таштап кетип калгандан кийин бул дагы мыйзам бузуулук негизи. Закондон да бизге эмне кереги бар? Анан БШКнын эмне бир эле сааты бар бекен. Же колунда эмне уюлдук телефондору баардыгында эле бар да, саат канча экенин көрүнүп турбайбы? Эмне бир эле кабинетте саат бар бекен же жок бекен? Бул бир четтеңиз. Бир партияга жакшы реклама кылды. Бүтүн Кыргызстанга да ошондой кылды. 3-4 күн сот созду аны дагычы. Андан кийин ызчуу болду тиги Турсунбай Бакиров менен акча жөнүндө, тиги тизмели туура эмес болгондугу жөнүндө. Закон боюнча алып салыш керек болчу андай болгондочу. Ар бир партиянын эң жогорку органы болуп съезд болуп эсептелет. Съездде бекитилген тизмени төрагасы же тиги жардамчысы келип аны өзгөрткөндө эч кимдин акысы жок. Демек, ал жерде алдоо болду да. Андан кийин ал акчады ойноп кетти деп Турсунбай Бакиров айтып атат, 200 000 БШК теңдик кылган жок деп мен айтылам. Андан сырткары мына бүрсүгүн өтүп турган шайлоо, урматтуу шайлоочулар, урматтуу бийликтеги туугандар, баары мыйзам чегинде өтүшү керек. Мен дагы ошого ишенип келгим келет, бирок бүгүнкү күндө ишене албай турам. Себеби мына бул БШКдан алынган кагаздар далил болуп турат. Мисалы, дүйнөлүк система деген ишканадан мурун Атамбаевдин убагында бизде жанагы вчитывающий урналар келген. Урнага салып атканда окуп атпайбы? Канча адам салды? Анан только ошол жанагы бюллетендер салынышы керек, башкача салма бюллетендер өтпөйт. Анан жанагы биздин биометрический паспорт менен барыш керек, болуп атпайбы? Ооба. Ансыз мына биздин 447 000 биздин шайлоочу биометрикалык паспорту жок деп конституциялык укугунан ажырап калды азырчы. Алар шайлоого чыкканга жарабай калды, болбой калды. Ошол эми алда 667 000 киши жасалмай, бир эмес 200 жерге добуш берген атат. Бул мыйзам бузулуп түздөн түз кетти. Эртең мен бүгүн эле ишенип турам. Шайлоо бүрсүгүнкү күнү. Бул таза эмес шайлоо. Сатып алуу шайлоonu, сатылуу шайлоосу, административдик ресурстун шайлоосу, жана момундай тескери иштердин шайлоосу. Бул колдогу документ мындай болуп атат. Мисалы, Токтай Мөмөталиева да запрос кылып туруп, муну БШКдан алган кагаздардын бирин мисалычы. Жанагы дүйнөлүк системс деген Кореянын ишканасынан биздин мамлекет алып келген. Муну Атамбаев бийликте турган убактачы. Ошол урналар эмгиче чейин алмашылган жок. Алардын Кыргызстандан алган сертификаттары турат. Мына сертификаты 14 апрель 18-жылга чейин эле жарактуу деп жазылып турат бул жердечи. Андан кийин мына Байтик Баатыр 7Бдан биздин байланыш мамлекеттик органынан алынган, Южный Кореянын Мир Systems деген компания ЛТСынан алынып келинген урналар, считывающий аппараттарчы. Бул сертификаттан өтүшү керек. Бул мүмкүн бузук турат. Ысык сууда же жаман жерде сакталды. Бул ким кепилдик бере алат? Азыр ар бир бүт Кыргызстандын участок ар бир айылдарына таралган. Жердин баарына. Ал тургай жанагы урналар, кошумча урналар да азыр алып чыгат да. Жанагы баланча ашыкча кишини кайдан добуш бердирет?
Кашыйт, карусел башталып атпайбы, уже башталбады болчу. Ооба. Мугалим врачтыгы милицияларды мажбурлашпады азырчы. 1000 сомдон 2000 сомдон 5000 сомго чейин таратылып атпайбы. Анан эң жаманы мына бул деген урналар эртең мына ал тургай дебатка чыгып атса КТРден свет өчүп калбады. Дебатка чыккан ошол партиялардын лидерлери сүйлөп атканда. Ким кепилдик бере алат? Ушул вчитывающий урналар эртең толук кандуу иштеп бере алат деп. Бунун атайы бузулду. Себеби дегенде атайы бузукталып баратышабы, ким билет. Андан кийин ызы чуу башталат ошол жерде. Ошол жерден ушмушташ башталат. Ансыз деле тиги бир партиянын үгүттөөчүлөрүнүн агитаторлорунун экинчиси сабап атпайбы. Андан сырткары могу жерде мына ошол эле компания кагаз жазып берип атат биздин бийликке. Мына сертификат гарантийный сертификат качествосынчы. Бул жерде алар айтып атат. 3 жылдык эле мөөнөткө гарантиясы бар дейт бунунчу. 3 жылдык мөөнөт. 3 жылдык мөөнөт 19-жылы бүткөн. Октябрь 16-жылы алыныптыр мына болчу. Эми 16-жылды 3 жылга кошсоңуз 19-жылы бүткөн. Азыр биз 20-жылда чыгышпайбыз. 20-жылдын 4-октябрь шайлап көрөт. Ким кепилдик бере алат? Эми үчүн БШК уктап жатат. Эми үчүн БШК муну оңдоп койгон жок. Жолбосо башка урналарды алып келип койгон жок. Жолбосо эл журт качык айтып туруп жөнөкөй урналарды коюп, жанагыдай 1,5 миллионго жакын жарандарды шайлоо укугунан ажыратпай туруп кол менен санашы керек андачы. Жолбосо могул жарабаган урналарды азыр ыргытыш керек. Тезден тез. Жолбосо шайлоону дагы 1 жума жылдырыш керек. Бул үчүн жоопко тартыш керек БШКнын мүчөлөрүн төрайымы башкарып турупчу. Эми ушуну менен баратабыз депчи. Мына бул жерде төраган орун басары Бекматовдун БШКнын колу коюлган кагаз турат. Ошол жерде мына приложенияларында жазылып турат. Бул качан кайсы компания алып келгенин, кайсы жерден сертификациядан өткөнүн, гарантияны суроо канча экенин баары далилдеп турат. Кантип ушул кагазды өзүлөрү берип атат, алар эмнени ойлоп жүрүшөт? Кандай шайлоону өткөрөбүз деп атышат андачы. Агай бул деген нерсечи, ошол сиз айтып аткан урнанын жанагы мөөнөтү бүтүп калыптыр да. 1 жыл мурун сапаттык мөөнөтү 1 жыл мурун. Бир эле жолу колдонгон жок. Бир нече жолу колдонгон. Жергиликтүү шайлоодо да колдонулган, президенттик шайлоодо да колдонулган. Эми жакшы жөнүлгө менен алынып келген. Бирок муну дагы текшертип, кайрадан сертификаттан өткөрүш керек болчу. Бузугун оңдош керек болчу. Кайсы жерде сакталып атат? Караңгы жердеби, суу агып аткан жердеби, жангын жакпабы, же ысыктабы, же муздактабы? Бул деген андан сырткары бул гарантийни бул срогу бүтүп калганда, муну башкардырып келиш керек эле да. Жаңыларын алып келиш керек эле да. Эми үчүн ушундай даярдык менен эртеңки шайлоого баратабыз. Бул даярдык эмес, бул душмандык деп эсептейм бул. Мамлекетке каршы иштеген маселе. Жолбосо бир кызыктар маселелерди жасап аткан. Бирөөлөрдүн кызыктарын бир партияларды колдогон иштерди жасап аткандар деп. Агай суроо. Эртең бул жерден ошол жерден байкоочулар чыр чатак чыгарса эмне болот? Ошол жерден бул урналар жакшы иштебей койсо эмне болот? Пачкалап салдырабы ошол жерденчи? Же жараксыз кылдырып салабы ошол жердегилердичи? Элдин укугу эмне болот? Анысы деле пандемиядан ошол жерден азыр деген биз сакташыбыз керек да. Баарыбыз 50-60 кишиден 40 кишиден ашык чогулбашы керек да биздечи. Азыр деген бул баары бир бийликтеги партиялардын колдогондору көп кишилер чогулуп атпайбы? Эртең ошол жерде талпа болсо эмне болот? Анда бул шайлоонун эмне кереги бар болот? Эгер вчитывающий жанагы урналар жараксыз болуп турса, кандай шайлоо болот бул андачы? Агай ошол эсептегич атайы жасалган маселе болчу. Эсептегич урналардын жараксыз экендиги шайлоонун жыйынтыгына таасир эте алабы? Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө бул жараксыз болуп эсептелип калат мындай берсечи. Азыр убакыт да жок болуп атат. Мага бул кагаз кече эле колума келип дейди да. Мен сотко да бермекмин БШКнычы. Эмне үчүн бул деген азыр жогорку кеңеш тарап кетпей, муну деген даярдыгын көрүш керек болчу. Жогорку кеңеш деген өзү законду кабыл алат, өзү контролдогон акысы бар. Бул деген төрага баш болуп туруп, эч ак бул сентябрда тарап кетпей жок дегенде БШКнын даярдыгын сурап